Саламатсыздар, денсаулығыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү өтүп турган тема кызамык. Кызамыктын азыркы учурда аябай өрчүп атат да, күчүп аткан учуру. Ошон үчүн бүгүнкү өтүп турган темада ушул балдарга алдын алуу жана кам көрүү. Кызамык деген эмне? Кызамык деген жугуштуу оору. Кызамык менен көбүнчө ушул 10 жашка чейинки балдар ооруйт. Кызамыктын белгилери бул 4 этаптан турат да. Мисалы үчүн да 4 этаптан турат. Биринчи жашыруу мезгил деп айтылат. Ал жашыруу мезгил деген балага контакт болуп жуккандан кийин, ал тиги 6 күндөн 18 күнгө чейин ал бала жүрө берет. Анан кийин белгилери башталат да. Ал белгилер грипп сыяктуу болуп башталат. Эң биринчи кандай болот? Жөтөл, мурдунан суу агат, көздөрү конъюнктивит болот. Бала бат-баттан зара неме кылып баштайт да, ичи бат-бат өтүп баштайт, тез өтүп баштайт. Жөтөлөт, эт ызыйт. Биринчи. Анан башталгыч белгилери эң биринчи ооз көмдөйү. Ооз көмдөйү бул жырча мына оозун ачканда тиштердин түпкүлөрү ушул жака, кызыл эт жагына ак точка белгилери башталат. Жүзүнө эң биринчи бетинен башталат. Чекесине, башына, кулактын артына кызарып, биринчи кызыл диш болуп кызарып баштайт, аллергия сыяктуу. Экинчи күнү ортоңку колу, денесине болот. Үчүнчү күнү бут жагына чыгат. Бут жагына чыккандан кийин ал бет түзүлүп, бетиндеги высыпаниялер, жанагы немелер, ал эме болуп баштайт. Бозоруп, такча болуп, мындай карайып баштайт дагы, кетип баштап бутуна түшүп, ошо менен 10 күндүн ичинде ал бала толугу менен кызамык менен бүтөт. Ооруп бүтөт да. Бунун эң коркунучтуусу өпкөнүн немесине алып келет. Кабылдануусуна да пневмония болуп калышы мүмкүн балдар. Катуу жөтөлөт, температурасы катуу көтөрүлөт. Ошол учурда ал жанагы ак тактар кызыл такка айланат да. Баягы ачканда ак тактар жок, точка. Бул учурда эме кылыш керек? Врачка сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Бала мындай болгон учурда бөлмөнү желдетиш керек, суюктукту көбүрөөк бериш керек, врачка кайрылыш керек. Эгерде эмделген бала болсо 90% пайыздыкты алат да организмде, ал жеңил түрүндө өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн вакцинаны алыңыздар, балдарды эмдетиңиздер. Эмдөө 1 жашында жана 6 жашында өтөт. Календар менен жазалат. 1 жашында КПК деп айтылат. Кой, паразит, аны неме краснуха деп коет да, кызылча. Ошондой ооруларга үчөө бир немени берет да, натыйжаны берет ошол. Контакт болгон балдарды көзөмөлгө алабыз. Болот го деле кандай паразит? Кызамыкты азыр айтылгандай болуп башталды. Ветрянка деген ал суу чечек деп айтылат. Суу чечек болгондо ал жанагы сууча болуп, суу болуп чыгат да. Ал суу чечектен сууча болуп чыкканда ошого жанагы неме зеленка басылат. Анан кийин фапка кайрылат, врачка кайрыласыңар. Контакт, анда дагы контакт болуш керек да. Адагы ветрянка дагы жугат. Бизге жугуштуу оорулар боюнча маалымат берип кетти. Бул эже түшүнүктүү кылып аябай жакшы маалымат берди. Баарыбыз түшүндүк. Азыркы учурда бизде грипп жүрүп атат балдарда. Өзүбүз ал жөнүндө билип, өзүбүздүн колубуздан келген аракетибизди кылабыз, дарыгерлерге көрүнөбүз. Андан тышкары азыркы учурда жүрүп атат деп кызамыкты айтып кетти бизге кошумчалап. Ал эми кызамыктын белгилери менен тааныштык, алдын алуу кандай кылып алдын алыш керек экен, дарыгерге көрүнүш керек экен. Белгилери мисалы эң чоң белгилер бүйчөткө жана таңдайына чыккан актар, мына ушулардан улам байкасак болот экен. Анын эң коркунучтуу жери бул 6 күндөн 18 күнгө чейин өзүнүн белгисин билгизбей кеткен да. Анан эң оору бул ушул бүчөк пневмонияга алып келгендиги болуп атат. Дагы эмне, мунун алдын алсак, бөлмөлөрүбүздү тазалап турушубуз керек экен, желдетип. Андан тышкары балага сууктукту көп беришибиз керек экен. Мына ушундай баланын тазалыгын сактап, иммунитетин көтөрүп ушундай аракет кылсак, балабызды оорудан сактап калабыз. Кандай түшүндүңүздөр? Кызамык оорусу кантип башталат? Кызамык оорусу бул көпчүлүк болгон жерде контакт аркылуу жугат да. Кызамык ооружаны башталганда грипп сыяктуу болуп башталат, жөтөлөт, баланын ичи өтөт. Алгачкы учурда ал баланын организмине сиңген учурда көп деле сыртка чыгып билине бербейт аша чалып. Ал эң биринчи ошо ооз көмдөйүнөн агарып, ооздун ичи майда точка болуп агарып баштайт. Ошодон билсек болот. Жана баланын экинчиден бетинин бөлүкчөлөрү, кулагынын арттары кызарып, башына кызыл кызамык точкалар чыгып баштайт. Ал эми башында билинбей кийин организмде жүрө берип, бул оору баланын бетинен кийин акырындык менен ичине өтөт. Бети карайып, кызыл точкалары карайып, андан кийин ичине өтүп, ичтен эле кызыл болуп чыгып,
Оору баладын организминде 6 күндөн 18 күнгө чейин жүрөт. Бул 10 күндүн ичинде баланын денесине, буттарына жыш чыгып бүтөт. Жана жалпы жолунан кызамык баланын организминде 18 күн 10 күн ичинде толук айыгат. Жана вакцинаны, ушу кызамыкка каршы вакцинаны ар бир балага 1 жашында жана 6 жашында сайылынат. Эгер бала ушул вакцинаны алган болсо, бул ооруну жеңил түрдө жеңип өтөт. Ал эми кызамык оорусуна вакцинаны кээ бир ата-энелер жагдайына байланыштуу же болбосо ошол учурда жок болуп калып бала албай калган болсо, кызамык оорусу чалдыкканда ошол бала кызамык ооруган, ал баланын бул ооруну жеңип өтүшү аябай коркунучтуу, олуттуу болот. Анткени бул оору акырындык менен баланын организмине сиңип, пневмония оорусун, өпкө оорусун чакырып келет жана бардык организм, ички организмде бардык органдарга залалкысы тиет. Жана залалкысы тийип, жабыркай жана майыпка чейин алып келиши мүмкүн. Ата-эне бул ооруну башында байкаганда баласынан эң алгач эле дарыгерге кайрылат, андан кийин үй ичинде суюктук тамактарды көп берип, иммунитетти көтөргөнгө аракет кылат. Туура. Туура, анан бул жерде неме болду да, жанагы 18 күнгө чейин дедиң го, ошол биринчи жана оору баладан сол балага турат да, өкөй чогуу туруп, неме аркылуу да мындай чүчкүргөндөн, жөтөлгөндөн оору баладан сол балага жугат. Ошол учурда жана 6 күндөн, мисалы үчүн 18 күнгө чейин созулат. Бала жүрө берет да. Ушул жери бир аз неме болду. А так туура.